Биринчиден Жапикеев 5-6 күнү Кен прокуратурага келгенде ошол жалган жала жаап ушундай Жумалиевдин көп мүлктөрү бар деп айтып жүргөнүн натыйжасында бүтүп калган ишти 1 октябрда 7 сентябрда Фенпол жапкан, 14 сентябрда Ген прокуратура макул деп макул көрүп, анан кайта жөнөтүшкөн. Ошону кайта келип алып, 8 октябрда Жапикеев ошол жанагы өз айткан курсташы аркылуу, Бешекеев дейби, аркылуу кайта ошону жаңыдан аштырыптыр да. Эми Фенполдун кызматкерлери оюнчук эмес да. Аудиторский, эл аралык аудиторский компанияны чакырышып, анан кийин ошол аудиторский компания 20 өзүнүн кызматкерлери менен түнү күндө иштешип, анан жыйынтыгын беришкенден кийин Фенполдун кызматкерлери темел акисине чекисине чейин ар бир компания боюнча, ар бир мүлк боюнча издешип, анан кийин эчтеме таппагандан кийин 1993-2005 жылда мен ушу мамлекеттик кызматта иштеп жүргөн учурда жана ошондой эле 15 жылдан ушул убакка чейинки депутаттык кызматта ошол биринчиден мыйзамсыз баюу, экинчиден мыйзамсыз түрдө бизнеске кийлигишүү беренеси менен ачылган сотко чейинки кызмат ишин улантышкан. Ошонун натыйжасында эч кандай мыйзамсыз баюу жок, эч кандай бизнес менен алектенген эмес деген жыйынтык чыгарган. Эми Жапикеев кухнясында отуруп алып, элге ушундай калп айткандын аркасынан мына кече күнү келишип, мага тиешелүү эмес, бирок менин эжемдердин, башка бир туугандардын мүлктөрүнө киришип, анан кийин киргенде дагы неме маскасычан алып барып алып, тиги мылтыкчан алып барып алып, булар алар менен террорист беле. Же болбосо биз ошол качып кете турган, киришпей кое турган адамдар беле. Жөнөкөй эле чакырып сүйлөшсө болмок. Ошондуктан мен бул жерде мен ойлойм, Жапикеевдин түздөн түз өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып, ошол кайтадан ишти жандандырып алып, анан кийин мондай законсуз иштерге барып атканы мен бүгүнкү күндө ошол тийиштүү органдарга экинчи жолу кат жазып, арыз жазып, өткөндө туура эмес айтканын арыз жазып, өзүңүздөр билесиздер, утуп алгам. Ал кайсы жерде болсо утулуп жүрөт. Уялбай дагы ар бир элден бир тыйындан чогултам дейт. Андан көрө чогулткандан мурда сурап албайбы? Ошол айткан жалпы маалыматы туура эмеспи? Кимден укса ошону тактап албайбы? Бул эмне, биз мыйзам ченемдүү мамлекетте жашап атабызбы, же болбосо тиги аберген деңгээлинде мамлекетте жашап атабызбы? Ошондуктан мыйзам ченемдүү дагы мен сотко берем. Жапикеевдин ошол өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып жатат депчи. Анан кийин экинчиден эң негизгиси айтып коеюн. Мен ошол биринчи интервью чыкканда эле айткам, мен эч кандай мыйзамсыз баюуга барган эмесмин, эч качан коррупциялык иштерге катышкан эмесмин деп. Анткени себеби мен илимпоз адам катары, билимдүү адам катары, жана ошондой эле законду сыйлаган адам катары эч качан ошол бир дагы бир коррупциялык же башка жумуштарга иштерге барган эмесмин. Ошондуктан эмне тапсам өз эмгегим менен